0,8 bölçөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көрсөтүү керек. Жөнөкөй бөлчөк. 0,8 бүтүнүн 0. Ал эми ондук үлүшү 8. Ондук үлүш. Ондук үлүшү 8. Ондук үлүш деген 1 бөлүк дегенди түшүндүрөт. Демек 8дин 1 бөлүгүн табуу керек. 8ди бөлүү керек 10го. Аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көрсөтсө, 8ге барабар. Ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көрсөттүк. Бирок бул жерден жөнөкөй бөлчөктүн алымындагы сан менен бөлүмүндөгү сандын эч жыбысын таап алабыз. Башкача айтканда, бул сандарды кыскартабыз. 2ге бөлүнөт. Демек, эч жыбысы 2, алымын дагы бөлүмүн дагы 2ге бөлүп алабыз. 8ди 2ге бөлсө 4, 10ду 2ге бөлсө 5. 5тен 4. Демек, 0,8 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазганда 5тен 4кө барабар.